Коомдук телеканал замана өзүнүн көрсөтүүлөрүн уланта берет. Биз Назира экөөбүз мына спорттук кийимдерибизди кийип алдык. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Азыркы биздин таңкы мейман рубрикасында дагы ошол ден соолук, спорт жөнүндө сүйлөшөлү деп студиябызга белгилүү машыктыруучу Айтбек Уруслановду чакырганбыз. Анда келиңиз Айтбек. Айтбек курмандан. Куш келипсиз. Сизди көрөрүсү менен спортко болгон кызыгууңуз дароо эле пайда болду, Атакан мырза. Ооба. Биз мындай жеңил кийинип алдык. Ыңгайлуу болсун деп. Анан сиз менен сиз көрсөткөн көнүгүүлөрдү жасаганга аракет кылалы. Негизи эле адам отуруп алып сүйлөшөлү биринчи анан жасайбыз. Баягы спортко ар дайым ушу машыгып турса, ден соолукка кандай пайдасын берет? Муну кантип сезе баштайт? Канча убакыттан кийин? Спорт бул ден соолуктун булагы деген сөз бекер айтылбаса керек. Анткени баягы адам өзүнүн күнүмдүк жашоо турмушунда канчалык спорт өтө бир чоң роль ойнойт. Спорт жашоосунда канчалык көбүрөөк болсо, адам ошончолук сергек жашоого умтулат. Жана ойлору таза, алдыга койгон максаттарына жете билет. Себеп анткени баягы бул спорт менен өзүнүн адамда болгон терс негативтерин, ошо терс жаман ойлорун спорт аркылуу чыгарса болот. Ар бир адам күнүгө өзү үчүн, баягы өзүнүн ден соолугу үчүн 2 саат, 1,5 саат ашыктан убакыт бөлсө аябай сонун болот. Спорт деп калдык, алгач бир спортту эмнеден башташ керек? Мисалы үчүн спорт менен машыкпай жүрүп, дароо эле спортко барган бул деле туура эмес болсо керек, Алгач эмнеден башталат спорт? Бул эгерде адам баласынын өзүнүн баягы ата-эне баласына караса, ошол баласынын кызыгуусуна караш керек да. Анан кийин баягы баласы футбол десе футболго берип, жаш кезинен көндүрүш керек. Баягы кичинекей чагынан баштап ошол өзүбүздү баягы даярдашыбыз керек да. Спорт бул биздин бир жашообуздун кандайдыр бир бөлүгү деген максат ой болуш керек. Өзүбүздүн баягы тандаш үчүн жүрөгүбүзгө жаккан баягы болот да. Мага күрөш жагат дейт, бирөө мага футбол жагат дейт, бирөө бокс жагат дейт. Ошол үчүн адам баягы өзүнүн потенциалына, өзүнүн баягы жан дүйнөсүнө жаккан спортуна барса, ошол жерден сөзсүз бир жыйынтык чыгат. Спорт деп калдык, айтсаңыз, таң эрте турганда адам баласы дароо ойгонору менен уюлдук телефонду карайбыз. Ооба. Адат кылып алган. Адат кылып алабыз. Турар менен эле уюлдук телефонду карайбыз. Бизге ким жазып ийди, же эмне болуп кетти, эмне жаңылыктар болуп кетти депчи. Бул сиздер жаатта кандай терс эле көрүнүш болсо керек, Бул ооба азыр бирок аракет кылабыз. Анткени баягы билебиз, ушул уюлдук телефондун өтө бир чоң зыяны бар. Ошол себептен улам баягы көнүп калган күн тартибинин негизинде аракет кылабыз, что телефонго азыраак убакыт бөлүп, баягы тургандан баштап өзүбүздүн жашообузга, жеке эле өзүбүзгө эмес, баягы машыктыруучу катары бир күн алдыга баягы адамдарга да жардам берүү максатында планды түзүп, буну менен бүгүн чогуу машыгуу болот, бүгүн бул жакта машыгуу болот деп баягы өзүбүздүн пландарды коюп кетебиз да. Машыгуу деп калдык, жумасына канча жолу машыгуу бул биздин организмибизге пайдалуу болот? Эгерде сиз баягы профессионалдуу чыгам десеңиз, ушул багытта мен кетем, өзүмдү спорттон көрүп жатам десеңиз. Мисалы, жок, келбет үчүн. Келбет үчүн адам баягы азыркы убакыт ушундай болуп калды, аябай тар да. Жумасына 3 жолу, 4 жолу адамга жетиштүү. Машыккан. 3 жол, ооба, машыккан жетиштүү. Жакшы, Айтбек, негизи эле жаш өтүп калган адамдар ашыкча салмак пайда болуп калат экен. Улам жаш өткөн сайын анан туура эмес тамактануунун негизиненчи. Ошондо спорттун кайсы түрүн тандабаш керек? Мисалы, ден соолугу жаш өтүп калганда мүмкүн жүрөк оорушу мүмкүн, мүмкүн бөйрөк оорушу мүмкүн. Спорттун кайсы түрү мындай организмге жеңилирээк болот? Жакшы суроо болду, анткени азыркы учурда ушундай баягы спорттун түрлөрү көп да. Анан кийин сиз айтмакчы, жашы өтүп калган адамдын баягы сөзсүз жүрөгү менен оорусу бар. Андай адамдарга баягы спортто өтө көп чуркап, кыймылдын көбүрөөк болушу бул керек жок да, кереги жок нерсе, туура эмес нерсе. Анткени баягы адамдар үчүн азыр бизде Кыргызстанда жакшы өнүктү. Бул фитнес жааты аябай сонун жардам болот да. Себеби өзүнө күнүгө баягы кан алмашуу системасы аркылуу өзүнө 1 саат, 1,5 саат убакыт эч кандай бирөө менен күч алышпайт, күч сынашпайт. Өзүнө керектүү шаймандар менен баягы врач жазып берген же тренер жазып берген регламентти колдонсо, баягы өзүнүн ден соолугуна кандайдыр бир чоң ийгилик жеткизе алат деп ойлойм да. Сиздин кардарларыңыздын арасында ушул жашы өтө жогору болгон инсан менен иштешип көрдүңүз беле? Канча жашта эле? Азыр эң улуусу
азыркы учурда ушул ыйык Рамазан айында 53-тө. 53. Жашта бул жаш эле урак. Жок, жаш эле. Бирок баягы ошол жашына карабай, мындай кыймыл аракети 25 жаштагыдай да. Мен ошого суктанам да, неге? Ошого суктанам. Неге? Анткени баягы азыркы көрүп атпайлы, кыймыл аракет. Жаштарга салыштырасыз. Жаштарга салыштырмалуу болот да, жаштарга салыштырмалуу болгондо баягы көрөсүң. Мындай 53-те деп ойлойсуң да, бирок кыймыл аракетин карасаң, эч ким айтпайт таптакыр. Азыркы учурда азыр 53-те, эң көбү ушул бир байке болгон, 64 жашында ушул баласы алып келип берди. Энем ушул ата менен иштеп, баягы жүрөк оорусу болуп атат, кыймыл азыраак болуп атат, тизе басканда буттары ооруп атат, көтөрүлгөндө баягы тепкичтерден көтөрүлгөндө кыйналып атат, жүрөк ооруп атат деп ошол атасы менен иштештик. Азыр жакшы, Кудай буйрса жыйын. Демек, машыгууга жаш эч кандай ролду ойнобойт. Эч кандай роль. Рус айтты, мен жакында интернеттен таластык апалар спорт залына барып алып машыгып атышты. Ошону көрүп алып абдан суктандым. Бир чети анан бир апа айтып атат, мен буга чейин спорт залга келгенге чейин толтура дарыларды иччү элем, бас алчу эмес элем, дем жетишпей калчу эле депчи. Ошондой апалар, жаш өтүп калган апалар айрым жана машыктырушууда айтып атпайбы, баса албай келишти эле депчи. Өзүнүн жыйынтыгын бир айдын убагында бере баштайт экен, кадимгидей. Анткени мындай болот, адамдын организми, адам өзү кандай болсо, организми ошолго жараша болот да. Анан апалар айтмакчы, азыр биз баягы ден соолугубузга бир нерсе болсо медицинага кайрылабыз да. Анан кийин спорт жаатында, бирок ошол эле учурда мед врачтар, дарыгерлер айтат, сиз залга барышыңыз керек деген кээ бирөө жыйынтык чыгарып берет да. Ошол апаларга карап биз да аябай суктандык. Анткени жеке эле бизге эмес, көптөгөн жаштарга аябай чоң үлгү боло алды да. Канча деген жаштар азыр баягы өздөрүнүн убактысын туура эмес колдонууда да. Анан кийин баягы апалардын кыймыл аракетин көрүп алып, биз дагы ошол жаштарга айта баштадык. Айым үлгү кыла баштадык да. Сиздер да келиңиздер залга депчи. Ошол апалар кечиресиз. 60 менен 70-тин ортосунда апалар. Кыймыл, канчалык кыймыл көп болсо, баягы адам жаш өткөн сайын өзүнүн кыймылы жайлай баштайт да, өзүнүн кыймылы жайлай баштайт. Бирок ошого карабай, баягы суставтарды кыймылына келтире берсек, муун булчундарды ошолорду келтире берсек, аябай чоң бир пайдасы бар деп ойлойм. Айттык, биз да саат 7ден бери олтурабыз, кыймылдабасак болот. Биз кичине кыймылдап кетпесеңиз болот. Биз саат 10го чейин иштейбиз. Келген, ошолор. Кыйнамай жок. Анда биргиштейли. Күндө баягы адам баласы тургандан кийин, баягы түнү менен эс алды да организм. Ошол үчүн биринчи баягы разминка деп коет, денени жибите алуу да. Ар бир тренировканын алдында, ар бир баягы машыгуунун алдында сөзсүз бир денени жибитүү керек. Неге? Себеп баягы травмалардан, ар кандай кокустуктардан, кырсыктардан алысыраак болуу үчүн. Келиңиздер, анда баштайлы. Бул тыйын аралыкта, эки кол белде, биринчи баштан тренировка кылардын алдында ошол разминкадагы өйдөдөн ылдый башталат да. Келиңиздер, баштап алалы. Башты айлантуу сол тарапка 3 жолу, оң тарапка 3 жолу. Келиңиздер. 1 2 3 4. Кайра оң жакка. 1 2 3 4. Жарак, жакшы. Бул тыйын аралыкта эки кол дейинге. Келиңиздер, алдыга 3, артка 3 жолу. Баштадык. 1 2 3, артка. 1 2. Бизге эртең менен келип туруңузчу күнү. Жакшы. Келиңиздер, ошондон кийин келип биздин чыканак, бул чыканактарыбызды айлантып алалы. Эки колду эки жака. Ичке 3 жолу, сыртына 3 жолу кеттик. 1 2 3, сыртка. 1 2 3. Жалпысынан ошо өйдөдөн ылдый чыгып келатабыз. Белди айлантабыз. Келиңиздер. Солго 3 жолу. 1 2 3. Дос. Келиңиздер, сиздер да биз менен көрөрмандар, чоо жасайбыз. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр ойгонуңуздар. Бизге өтөбүз акырындан. 1 2 3, сыртына. 1 2 3. Баягы ар бир адамдын спорт залга барууга мүмкүнчүлүгү жок адамдар болсо, алар үчүн баягы үй шартында дагы эч кандай жалкоолук кылбастан үй шартында дагы көнүгүүлөрдү кылса болот. Мисал үчүн, баягы приседание, мисал үчүн баягы эле күнүмдүк кылып жүргөн приседание аябай биздин ушул бут булчуңдарына өтө чоң, баягы тизем ооруйт, баса албайм деген адамдар үчүн. Жаш өтүп калганда тизе ооруп баштайт. Ошол баягы апа, эже, байке агалар үчүн приседание аябай бир маңыздуу көнүгүүлөрдүн бири десек болот. Канча жолу жасаш керек?
15-10 жолудан, башында 10 жолудан баштап 3-4 жолу кайталоо менен кылсак аябай сонун болот. Көнү туура кылуу ыкмасын көрсөтүп коюн. Отурабыз. Отурганда баягы ар кандай болот да. Бирөөнүн тизеси алдыга кетет. Эң туурасы ушул тизен менен буттун учу бири-бирине параллель. Баягы бирдей болуш керек да. Алдыга кетпеш керек, артка кетпеш керек. Ошон үчүн бирдей болуш керек. Ошол эле учурда адамдын тулку бою, денеси түз кармаш керек. Келиси. 1 артка. Кеттик кайра. 1 2 1 2 1 2 жакшы. Бул буттун арткы бөлүгүнө болду. Эми алдына ушул мынакей. Алдыны көздөй, ооба. Выпад деген упражнение. Тизе дагы ошол эле малдан. Арткы сылдыйраак болуш керекпи? Ооба, арткы сылдыйраак и белиңиз түз болуш керек. Кармадыңызбы? Мына белиңиз түз. Жакшы. Эми кайра алмаштырабыз. Бутты алмаштырып туруп, бул буттун үстү. Сиз келиңиз. Мынакей, аябай сонун туп-туура мынакей. Тизе менен буттун учу бирдей и ошолчо белиңиз түзөшүңүз керек. Бел түз болуш керек, Бел түз болуш керек. Позвоночникке жана белдеги омурткаларга эч кандай зыяны жетпеш керек. Ушундай көнүгүүлөрдү кылуу менен бул бут булчуңдардын алды. Эркектер болсо баягы көнүгүү эле отжимание кылса болот. Уйкуну, уйкуну ачам десеңиздер, бөрпү деген упражнение бар. Ал кандай? Турабыз. Келиңиздер бияка туруп алалы, чогуу. Эки кол менен баягы баарыбыз эле билип жүрөм. Көпөрөк болуп, кыргызча ушуну болот да, көпөрөк. Уйкудан туруш үчүн? Уйкудан туруш үчүн. Биз үчүн керек экен. Жакшы, биз үчүн керек да. Биз эртең менен. Окей. Жакшы. Уйкуну ачат, Уйкуну ачат. Аябай сонун ачат. Жакшы. Бул көнүгүүнү Уйкусу ачылбай атты эле. Рас болбоду? Баягы убакыт менен кылса аябай сонун болот да. 40 секунд, 1 минут аралыкта эс алуу менен 2-3 жолу кайталаса аябай сонун болот. Кечинде жатаардын алдында кандай көнүгүү сунуштайт элеңиз? Садал гана мүнөттөр калды. Кечинде жатаардын алдында баягы адам бир күн кечке чарчайт да. Анан кийин баягы муундар чарчайт. Ошолорго баягы растяжка чоюлуу аябай сонун да. Уктардын алдында, Уктардын алдында, ооба. Анткени дене да эс алат да. Ошол эле учурда мына колдорду алдыга кылып, бир күн кечке чарчайт, жазат, адам отурат, белдерди айландырып, мисалы үчүн. Өйдөгө колдор чоюп. Аябай сонун нерсе да. Чоюлуу бул тренировкадагы эң бир маанилүү ролду ойнойт да. Жатаардын алдында. Жатаардын алдында. Ошол чоюлуп, баягы денени бир күн кечке кандай алып жүрдү, ошолордун баягы процессин келтирип, эртеңки күнгө даярдык көрсө абдан жакшы. Жакшы, сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Спорт бул ден соолук, бул сабыр деп ойлойм. Анткени спортко ар бир эле адам келе бербейт. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат бар болуңуз. Биз азыр таңкы көнүгүүлөрдү жазадык. Биздин студияда белгилүү машыктыруучу Айтбек Русланов болду. Айтбекке ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, спорт менен дос болуңуздар, ар дайым биз менен болуңуздар деген жакшы тилекти айталы.